көбүн анда акча берчү да. Анан бул бала акчанын баарын бул алып койбосун деп азыраак кыскартып койгон окшойт иши кылып. Ошондо бир 20-дан ашык макаланы ошол жерге киргизип, ошол китепте нетип калган. Анан мен жанагы өзүм жазган эмнеде дагы анча мынчасын киргизип койдум. Ошол жерде бар. Анан кээде тиги киши телефон чалып калчу. Мага анан кийин жана Ашым Жакыпбек телефон чалып күндө даалыман таптап коет. Ой бала, жакшы которуп атасың. Мындай кыл, андай кыл. Анан айрым сөздөрдү мындай кыл. Кичине оштуктардын сөздөрүн көбүрөөк кошуп жиберип атасың деген сыяктуу кылчу. Жакшы. Анан 2-3 жолу Чыңгыз Төрөкулчу өзү звонить этти да, мен 2-3 жолу бир эмнелерде. Анан ой, балам, баары жакшы болуп атат. Мени минтип которушчу маселе бул Совет Кыргызстанда. Анан кээ бир сөздөрдү сурачу. Моундай деген сөз бар экен, бул эмне депчи. Анан мындай деп түшүндүрүп берсең, ошондо айтчу, балам, ушунун баарын ала бериш керек. Бул казактарда, өзбектерде, башка түрктөрдө болгон сөздөрдүн баарын ала бериш керек. Себеби ошол сөздөрдүн баары биздики дегичи. Биздин сөздөр ошолор депчи. Мен эмнеге мынтип коёду деп ойлочумун. Азыр ойлосом абдан туура айткан экен. Кемеңгер киши болгон экен да. Анан бул эми ойлоп көрсөм, азыр мына биз түрк тилдүүбүз деп атпайбы? Эч качан кыргыз түрк тилдүү эмес. Түрк деген өзү бизден 7 кылым кийин пайда болду. Анан кантип анан 7 кылым мурда түрк тили пайда болот да, анан кийин ал кыргыз түркчө сүйлөп калат. Андай эмес да. Ошол азыр кээ бир орустардын көп эмнелери жазышты, тиги андай мындай эмнелер бар, мен алардын баарын айтып отурбайм. Кыргыз